чоң ата. О, кезім қызым келе ғой. Жазған сызды, қачан жазған сызды. Бұл жөнінде айтып беріңізші. Қачан жаздым, қантип жаздым, шуну айтып берейин бе? Ооба. Макул анда. Кел анда. Бул китепти балам 1998 жылы жазган. Могулар таанысыңбы? Бул ким? Манас ата. Анан могу калгандары биздин кыргыз баатырларыбыз, биздин чоң аталарыбыз. Бул биздин Кыргызстандын Борбор шаары, Манас ата жөнүндө билесиңби? Манас ата биздин улуу баатырыбыз болгон, илгери чоң мамлекет түзгөн, кыргыздардын чоң мамлекетин түзгөн. Анан кызым, ана ол 1991 жылы биз мурдагы чоң СССР деген мамлекетте жашап келгенбиз да. Азыр биздин Борбор шаарыбыз кайсы? Бишкек шаарыбыз, Ошол кезде биз СССР деген чоң мамлекеттин ичинде жашаганбыз да. Биздин Борбор шаарыбыз Москва деп жашаганбыз. Ошол СССР жоюлуп, бир канча мамлекеттер өз-өзүнчө бөлүнүп кеткен кезде Кыргызстандагы биз дагы өзүбүзчө мамлекет болобуз. Биздин Ала тоо деген жерибиз бар, Ысык көл деген сонун көлүбүз бар, Ак калпактуу кыргыз элибиз бар. Биз дагы дүйнөгө өзүбүздүн мамлекетибиз деп эч кимге баш ийбейбиз, эч кимге көз каранды эмеспиз. Өзүбүз жаңы мамлекет түздүк деп анан бүткүл дүйнөгө декларация деген чоң документти жарыя кылган да. Ошол мамлекеттик чоң окуяны анан бүткүл дүйнөнүн элдери таанаган дегени ушул Кыргызстанда мамлекет болгонун алар ишенген. Ошентип биз кайрадан Кыргыз Республикасы деген эгемендүү мамлекет курдук. Эгемендүү деген түшүнөсүңбү? Эгемендүү деген өзүмө өзүм ээмин деген сөз да. Мен эч кимге көз каранды эмесмин деп. Ошондон кийин анан бизде Кыргызстандын туусу кабыл алынган 92 жылы. Эгемендүүлүк 1991 жылы 31 августта кабыл алынган да. Андан кийин 92 жылы бир жылдан кийин мамлекеттик туубуз кабыл алынган. Андан кийин гербибиз кабыл алынган. Мына, могул туубузбу, Туубуз кандай экен? Өңү кызыл экен. Ортосунда эмне бар экен? Түндүгү бар экен. Түндүк деген бул үйдүн үстүндөгү тегерек жамгарага. Мына биздин үйүбүздүн өзүбүздүн үйүбүз, өзүбүздүн үйүбүзгө өзүбүз ээбиз деген сөз. Бұл үйді қачан құрғанбыз? Мен кичинекей билем анда. Бул үйдү биз 1990 жылы курдук да. Анда сен төрө элек болчусуң. Сенин атаң Темирлан дагы ал убакта кичинекей болчу. Анда Темирлан сенден да кичинекей болчу, 5 эле жашта болчу. Темирлан 5 жашта, апаң экөөбүз үчөөбүз, чоң апаң үчөөбүз ушул үйдө 1990 жылы кичинекей кылып курганбыз. Ал убакта айлык деген аз, көмүр алыш дагы кыйын болгон. Ошол 90 жылдардын башында менин айлыгым, жумуштан алган айлыгым 47 сом болчу. Ошондо көмүрдүн баасы 1 тоннасы 150 сом болгон. Менин айлыгым канча экен? 47 сом. Анан ошого көмүр алыш да керек, кышында кийиниш керек, жазында үй куруп
үйүбүздү оңдошубуз керек. Элдин баардыгы эле арандан зорго үй салган. Кичинекей 2 бөлмө 3 бөлмө үй салып, ал убакта көмүр да жок, отун да жок, иче турган суу жок да. Силерге суу жоктоп эмне кылдыңар эле? Иче турган сууну тетиги анда ак үргөнүн этегиндеги нан заводу деген бар болчу, эски. Кийин нан заводу иштебей калбадыбы? Ошол нан заводдон бочкага флягаларга салып ташып келчүбүз. Ошол ташып келген суудан өзүбүздөн ичкендерди, ашкандарды анан көчөттөргө суу куйчубуз. Көрдүңүзбү? Ошентип да анан кийин таза иче турган сууну бизге анан кийин машина менен ташып келип жүрдү. Флягаларга, чакаларга, чараларга чейин эшиктерге тизип коюп анан кийин жумушка кетчүбүз. Жумуштан келгенде сууну баягы флягаларга, чараларга куюп толтуруп койчу. Анан ошентип анан биз чай кылып, тамак кылып иччүбүз. Анан кийин бизге свет келди. Анан үйгө мына колонкаларга суу 1997-жылы келди. 97-жылы келгенде анан биз огородко бак тиктик, огородко бир нерселерди айдадык. Андай сиз каякта иштөтүсүз эле, эмне кылдыңыз эле? Менби кызым, мен окууну бүткөндөн кийин Токтогул деген биздин айылыбыз, билесиң да? Токтогул билесиңби? Биздин айылыбыз, Саргамыш деген, Тержайлак деген, Сен барып жүрбөйсүңбү? Ошол жерге барып, мектепте 9 жыл мугалим болуп иштедим. Андан кийин анан Бишкекке келип, ал убакта Фрунзе болчу. Бишкекке келип, мына азыркы мен иштеп аткан академияга конкурска катышып, анан иштеп калдым да. Анан ошого карабай, анан китеп жазып, алипе жазып, мына сен окуган алипени жазып, кыргыз тил жазып, мындай адабий окууларды жазып, анан могул наристе деген алипе жазып, аларды балдарга жазып, өзүң көрбөдүңбү могул. Анан ушинтип иштеп ошол жерде калып калдык да. Бирок мына ошол оор турмушта биздин көп адамдар акча таап келиш үчүн көп чет өлкөлөргө кетип калды, билесиң да? Казакстанга кетти, Россияга кетти, Америкага кетти. Ошол жактан акча таап атышат, акча таап Кыргызстанга ата-энелерине жөнөтүп атат. Ошондой оор жылдар болду. Андан кийин акырындап мамлекетибиз оңолду, айлыгыбыз көбөйдү, курулуш материалдарын сатып алып, аны үйүбүздөн кийин чоңойттук. Анан сен кийинен төрөлдүң да. Анан ошол мына сен көрүп жүрөсүң, азыр бизде эмне бар? Үйдө свет барбы? Свет бар. Телефондар барбы? Телефондар бар. Троллейбус барбы? Бар. Троллейбус дагы келди. Дагы эмне келатат бизге жакында? Газ келатат, Газ келатат. Жолдордун баардыгы чоң жолдор асфальттанды, Мына ошентип быйыл эгемендүүлүгүбүздүн жыл болгондугуна быйыл 27 жыл болот да. Сиз айтып бергендер аябай кызыктуу экен. Дагы кызыктарды айтып берсеңиз. Эми кызым, бизде көп эле окуялар болду Кыргызстанда. Кыргызстанда биз дагы башка өлкөлөрдөй болуп, өнүгүп, билимдүү болуп, завод фабрикалары көп болуп, элдер өзүбүздүн мамлекетибизде иштеп, ата-энелери, бала чакалары өзүнүн үйүндө болушуп, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн бизге көп нерселер керек да, кызым. Анткени бизде мына ошондой шарт түзөбүз деген багытта көп окуялар болду.
2-3 революция болду, бийликтер алмашты. Мунун бардыгы Кыргызстанды оңойбуз, Кыргызстандын элин бактылуу кылабыз, кыргыз элин жерин өнүктүрөбүз. Башка чоң мамлекеттердей, бай мамлекеттердей биздин дагы мамлекетибиз бай болсун, өнүксүн, өссүн, элибиз дагы бай жашасын деген ойлор менен көп биздин адамдарыбыз түрдүү ойлорун айтып жүрүшөт. Кыргыз элибиз деп жакшы тарбиялуу болуп, билимдүү болуп, анан ошондой сенде болгон кыздар, балдар жакшы кыздар болуш керек, жакшы балдар болуш керек, билимдүү болуш керек. Ошондо гана биздин элибиз мыкты болот, мамлекетибиз бай болуп өнүгөт. Ошондой кыз болосуңбу? Ой алтын кызым, ошондой кыз бол,